Жамиля Осмонова Жалал-Абад шаарындагы Бест Ве Елет кооперативинде каржы консультант болуп эмгектенет. Бул компания арзан турак жай жана пайызсыз узартуу мөөнөтү менен турак жай сатуу программасында иш алып барат. Айтымында турак жайга болгон баа 8,5%га түшкөн. Пандемияга байланыштуу турак жайлардын бар жок участоктарда жаңы түшкөн үйлөр деле, вторичкалар деле 8,5%ге азайды. Себеби чет жактан иштеген биздин мигранттарыбыз акча которулуп болбой калды. Өзүңөр көрдүңөр, ишканалардын көбү эле токтоп турду. Чет жаккаладагы үйлөр баалары азайды, бирок шаардын өзүндө баалар туруктуу эле. Бирок долларга көтөрүлгөнгө байланыштуу сомго аз айтылат. Жалал-Абад шаарында 30,534 кыймылсыз мүлк каттоодо турат. Анын 11,000ден ашууну жер-там болсо, калганын көп кабаттуу үйлөрдөн турган батирлер түзөт. Ушул жылы кыш айларында сатып алуулар жакшы жүрүп, өзгөчө абал башталгандан тартып солгундай баштаган. Азыркы убакта Кыргызстандын ичинде ипотека боюнча үй алып атат. Курулуш компанияларын алып атат жана бизге маалым болгон 2 жылдан бери иштеп атат. Социальный проект бар. Проценти жок. Социальный проект менен үй алса болот. Өлкөдө акыркы жылдарда ипотека менен турак жай сатып алуулар көбөйдү. Бул мамлекеттик кызматкерлерге алгач 18% менен берилген болсо, учурда 6%га чейин берилип келет. Ал эми башка жеке иш алып барган жарандар үчүн да турак жайга ээ болуу мүмкүнчүлүктөрү көбөйдү. Быйылкы жылга январь-февраль айында жакшылык катталды да. Алып сатуулар көбөлүп алды. Мисалы 120, 100 шундай болушу мүмкүн да бир айда. Анан апат келгенден бери кыйла немелер азайып кетти да азыр. Март-апрелде болбогон эле бир 10-20 ушундай үйлөр сатылып неме болду. Азыр эми кичине токтогонуна байланыштуу кичине азыр дагы кичине көбөйүп калды. Сатып алуулар, үй алгандар, жер алгандар ушундай кичине болсо да көбөйүп калды. Өзгөчө абал каржы каатчылыгын жаратып, кырдаал ар кандай сатып алууларды солгундаткан. Мындан улам турак жайларга болгон баада барган сайын түшкөнү байкалууда дешет адистер. Таптыгүл Жумакары кызы, Казыбек Курманбеков, Жалал-Абад шаары.